Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай 5 этаждуу домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Мына катар окшош болуп түшүшкөн 5 этаж домдорчу. Ош мэрия салып берген ишеничтүү домдордун бири. Кирпич менен тургузулган. Так дареги моторная 12 кирпичный дом. Сатылуучу квартирабыз 5-этажда. Полусквозной техпаспорт бар. Ориентировка туугандар, мына крышасы күйүп кеткен Ошский райондогу Эмакомдун домун билесиздер, а? Ошонун эле артында. Же Дадабай ата кафеси бар, ошонун артына эле өтөсүздөр 200 метрдей. Же болбосо привокзальный тараптан жүрүп кетсеңиздер болот. Жолдору көп. Мына байкаңыздар. Жалаң ушу Ош мэрия куруп берген домдор да буларчы 5 этаждар. Нол дом 5-этаж, чыңыңыздар. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келип калдым. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Мен айткан этажга чыгасыздар. Ушул жер негизги кирүүчү эшик квартирага. Кирсеңиздер, 2 бөлмө, күнгөй бет. Бул жагы ошо спальный, бул жагы зал, бул жагы болсо кухня, санузелдер отдельно болот, билесиздер. Суу, свет, газ, отопление бардыгы центральный. Ош мэрия өзү куруп берген ишеничтүү домдордун бири. Азыр Ош мэриянын домуна өтө кызыккандар көп болот, ишеничтүү, алдап кетпейт, сатып кетпейт деп, а? Анықтан жакшы бааланып атат. Мына паровой батарейкалары узундары коюлган, кондиционер бар. Кудай буюрса, жайында ысымай жок. Бул конок бөлмө болду. Мага жаккан жери мына байкаңыздарчы. Потолокторун өзгөчө кылып бүтүргөн, көбү багандай натяжной кылып коет да, акчадан качып, же жасабай эле коет потологун. Бул жерин көрүп атасыздар, кооздоп салган. Келиштирип салган туугандар. Мына байкаңыздар. Балкон, а? Мына кенен. И балконго мына спальня тараптан деле эшик бар экен, бирок тосуп коюшуптур. Айнек терезелери пластик, решетка менен, безопасный да, мындай. Безопасный туугандар. Ипотека жолу менен деле боло берет деп атат. Себеби техпаспорт бар да, достор. И бул жака өтүп келсек, родительский спальный. Ата-энелер уктайт. Ата-энелер эс алат. Бул жака шкаф жасалган, майда чүйдөлөрдү коюп турган, а? Жакшы. Көрдүңүздөр бе? Сон экен, досторум. Жакшы. Кыскасы бул спальный комната болот. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп коет. Потолоктору жакшы. Шкафтар жасалган. Эми кухняга жүрүңүздөр. Кезек келип калды. Бул жер эми чай ичип отура турган комната. Балдарча семейный отуруп алып. Жакта эс манты кылып коюптур. Гарнитур до потолка жасалган. Айнектер пластик. Газ бар. Кудай буюрса, жеңелерибиз газ менен эле тамак кылат. Отоплениясы центральный. Айрыкча кышындасы Ташкент. Жаңылар койдум, астактар жаңа. Мына балкону. Эми болгондой көргөзө берейин туугандар, эми жаман көрбөйсүздөр. Мына гүлгө жакын экен. Гүлдөрдү эгип, сону кылып койгон. И бул жактан кыскасы күн тиет, баары жайында, досторум. Үй ысып кетиптир. Же печка жагып койгонбу? Мына стиралка, раковина, унитаз бар ушул жакта. Мына достор. Байкаңыздарчы. Көзгүдө мен да көрүнүп калат экен. Жакшы, сонун. Эйсин номери экранда жазылуу. Квадрат метрин азыр мен сурайм да унутуп калыпмын туугандар. Өзүңүздөр чалып сурап аласыздар, эми туура түшүнөсүздөр, а? Баасы $63,000. Кеми бар. Эйсин номери экранда жазылуу. $63,000 деп тура бербейт. Түшүрүп берет. Буюм тайымдардын баарын калтырабыз дейт. Эмнени калтыр десе, ошолорду калтырып кетет экен. Аракет кылыңыздар.